Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин орун басарлары Айнура Туйбаева, Майыл Алиаскаров жана Мурат Раматов кызматтан бошотулду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон тескемеге ылайык бул кызматтарга Мирбек Дүйшеев, Асил Керенбаева жана Кубат Касиенов дайындалды. Былтыр жыл башында айыл чарба министрлиги суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри болуп түзүлүп, анын жетекчилигине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев дайындалган. Саясатчы Равшан Жээнбековдун Эдельвейс тур эсалуу жайы мамлекетке ыктыярдуу түрдө кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан кабарлады. Баалуу экспертизасынын корутундусуна ылайык, жеңил реконструкциядагы административдик имараттары бар жер тилкесинин баасы 16 миллион 871 миң сомду түзөт. Бул жерде 2000-жылдары Равшан Жээнбеков мамлекеттик мүлүктү башкаруу фондунун жетекчиси болуп турганда аффилирленген жактарга мыйзамсыз каттатып койгон деп жазылат маалыматта. Жогорку кеңеш абаны жакшыртуу максатында 50 миллион доллар насыя алуу боюнча келишимди биринчи окууда ратификациядан өткөрдү. Каражат эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын пайызы жок 50 жылдык мөөнөткө алынат. Долбоордун алкагында абанын булганышын, топурак, суу, күйүүчү майдын сапатын аныктай турган лаборатория салынат. Бишкекке абанын өзгөрүп жатканын аныктоочу автоматташтырылган 11 станция, датчиктер коюлат. Шаарды жашылдандыруу үчүн ирригациялык системалар оңдолуп, 20 жерден сууну бургулоочу скважина ишке кирет. Бүгүн Кыргызстандын бийик тоолуу ашуулары жана жолдорунда унаа кыймылына чектөө жок. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдирди. Буга чейин Сосновка постунда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө эртең менен саат 8:20 алынды. Ошондой эле Өтмөк ашуусунда дагы унаа кыймылына чектөө жок. Ал эми Ош, Сары Таш, Эркечтам унаа жолунда катуу борон болуп, каттам үчүн кыйынчылыктар жаралды. Азыркы тапта номер 960 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери тарабынан тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз-Кытай чегарасында бүгүн эртең менен саат 8:47 учогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында орун алып, Бедел айылынан 44 чакырым түштүк-чыгышта, Каракол шаарынан 150 чакырым түштүк-чыгышта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Бедел айылында 2,5 балга чейин сезилди. Жеңилбес жетөө сериалын жаратууга тендер жарыяланды. Тендерди кинематография департаментинин алдындагы Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттик мекемеси жарыялады. Сметалык баасы 27 миллион 272 миң сом. Анын ичине адабий, режиссердук сценарийди жазуу, уюштуруу жана сериалдарды чыгаруу кирет. Конкурстук тапшырмалар 19 мартка чейин кабыл алынат. Техникалык негиздемесинде сериалдын жанры жомок деп көрсөтүлгөн. Сценарий узактыгы 40 мүнөт болгон 12 сериядан турушу керек.